Рухи жөлөк таяк издейли. Биз барыбыз адамбыз, бирок ар түрдүүбүз, жашоо деңгээлибиз ар башка. Бүгүн жөнөкөй адамдын портрети кандай? Аны эмне ойго салат? Өмүр, жашоо, келечек, кызмат же акчабы? Марал радиосунда ар жуманын шаршемби күнү саат 13-тө портрет программасы. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Бишкегим, борборум сен. Бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. Бактылуу сеземин түшкө кирсең, бар болгон бишкегим сен. FM 88.5. Өрнөктүү адабияттын салттуу жолу кайсы? Рухи жакырчылыкты кантип жоя алабыз? Театр искусствосунун көркөм наркы менен вазифасы эмнеде? Көкүрөктө жүргөн ой тоюмузду ойготуп, көркөм табитибизди калыптандыруу жолун издейли. Жазуучу Олжобай Шакир менен Рухеш программасы жуманын шейшемби күндөрү саат 15-те. Рухи жөлөк таяк издейли. Арбаңыздар, радио окуучулар. Биз бүгүн дегендеги биринчи кадамыбыз, бүгүнкү уктуруубуз. Мейманыбыз филология илимдеринин доктору, адабиятчы, ошол эле убакта учур адабиятынын эң активдүү сынчысы, баягы өз заманынын, өз элинин пайгамбары кезегинде таанылбай калат экен. Биз ошол бүгүнкү күндөгү рухий жакырчылыктын заманында кесипкөйлөр негедир четте калгандай бир түркөйлөрдүн бир басымдуулугу көбүрөөк болуп турган учурда ошо Үмүт эже сиздей адамдардын үнү коомго жетпей турат да. Себеп дегенде дегиле мен бизинче суроо мындай болсун, сизди эмнеге чакырдым билесизби бүгүн? Билген жокмун. Мен мындай жөрөлгө кылайын дедим да. Себеби бүгүнкү күндө улуттун аң сезимине таасир эте турган таасирдүү инсандар негедир ушул бир коомго үнү жетпей, бир трибуна жок отургандай сезилет да. Себеби аларды чекке сүрүп коюшту. Дегеле илим билим жаатында болсун, маданият жаатында болсун, саясий чөйрөдө деле болсоңуз карасаңыз, профессионалдар четте калып атат. Тааныш билиштик менен, баягы кандай критерий менен ошол жоопкерчиликтүү кызматтарда кадрлар отурат, аны биз сиз менен чогуу жооп издейли. Ошондон улам мен бүгүнкү теманы мындай өңүттө карасак дейм, баягы рухий дүйнө канткенде улутка жөлөк таяк болуп бере алат. Мунун ичинде илим билим берүү, маданият, жалпы эле ошо рухий дөөлөт мурастар жөнүндө кеп кылып берсек. Эми мен өзүмдүн ой жүгүртүүмдө жаман оюмда ошол кийинки кайра жаралган мамлекеттүүлүк мезгилиндеги партиялык система ушунун башатында турат го деп ойлойм да. Анткени баягы партиялык система өзүбүздүн партиядан болсун деп баягы абдан түйүндүү, абдан керектүү элдин рухий жан дүйнөсүн үйрөтө турган жерлерге ал ошол кызматына жооп береби, бербейби ошого карабай туруп койгондуктан анан ошого жараша ал киши дагы өзүнүн деңгээлиндеги, өзүнүн көз карашындагы кишилерди түйүндүү жерлерге койгондуктан ушу негизги көп кесипкөйлөр, анан кийин чоң интеллектуалдар кандайдыр бир көлөкөдө калды окшойт. Чөнтөгүндө тыйын жок экен да алардынчы, себеби саясий көрүп атпайсызбы? Болбосо саясий атаандаштыктар эмес, билим берүү жаатында деле академик, профессор наамын алгандардын көбү, доктор наамын алгандар ким жакшы чай уюштуруп, банкет уюштурса, ошол мына жакында дагы маалымат чыкпадыбы? 40 плагиаттык эмгектер илимий чөйрөдөгүчү. Ушунун өзү эмне деген ыпластык? Биз баягы бир эле саясий чөйрөнү коомдогу ыпластыкты десек, эң коркунучтуусу го. Эң коркунучтуусу ошол интеллектуалдык чөйрөдө баягы чоң интеллектуалдардын бааланбай калгандыгы чоң кесепет болуп калды да бүгүнкү күндөгүчө. Анткени аны баалоого
деңгээли жетпейби же баамы жетпейби мен аны түшүнбөй турам. Бирок чоң интеллектуалдар көлөкөдө калып, кандайдыр бир артта калып, анан кийин бул интеллектуалдар дагы мындай болот экен да. Баягы байлык үчүн чуркабаган, жулунбаган, жалаң эле китебин окуп, макаласын жазып отурган кишилер уяттуу да болот окшойт. Бул атам замандан бери ушундай экен эже, кандай дейсиз? Адам табиятында ким көкүрөгөңдөй болсо алдыга ошол сурулуп чыгат экен да. Илимдүү билимдүүлөр тартынчаак, корунчаак. Тартынчаак болот экен, анан анын үстүнө тез көнүп калабы? Азыркы ушу чоң интеллектуалдар азыр эч ким баалабайт деп бааланбаганга көнүп калыптыр да. Мына биз муну айтып эле коюп, айтып деп эле калтырып койбой, биз ар жуманын шаршембисинде ушул маселени козгоону милдет кылып атабыз. Анан түз байланышка 68-06-06 боюнча угуучулар дагы өздөрүнүн суроолорун жаадырып турса болот. Анан мына бүгүн байкап атабыз, массанын диктовкасы басымдуураак болуп калды да. Керек болсо жөн эле карапайым эле караламан калк бийликке, президентке же өкмөт башы спикерге деле акыл үйрөткөн масса көп болуп атат да. Диний караңгылар ошол эле убакта жөн илим билимдүүлөр жакадан алып тургандай комментарийлерди ушундагы бир чоң көйгөй болуп атат. Ушул улуттук деградациянын өзү да башаламандык коомдогучу. Андыктан сиздердей адамдарга ошол Марал радиосунда түз эфир уюштурууну дайыма жөрөлгө кылалы деп атабыз. Жума сайын бул маселени, себеби бала ыйлабаса эмчек кайда дегендей интеллектуалдар өздөрү коңгуроо кагып турбаса, улут маселесин, мамлекет маселесин сөз кылып турбасак, баягы массанын түркөйлөрдүн басымдуулугу күчөй берет. Биз ошондуктан биздин вазыйфабыз ошол деп ойлойм. Анын үстүнө дагы бир нерсени байкап атам да. Жаңкы өзүң айтпадыңбы, жаңы плагиат боюнча ошо жасалма диссертациялар аябай көбөйдү. Жасалма окумуштуулар аябай көбөйдү. Анан булардын бир башкалардан бир артыкча касиети бар экен. Булар жаңкы интриганы уюштуруунун ушунчалык искусствосуна ээ экен да. Булар бир заматта ошо көп жетекчини да макулдап жиберет экен. Булардын технологиясы биздин колдон келбейт да. Кандай эшикти кагып, кимдин колун кысышты да жакшы билет да. Ошону да жакшы билет экен да. Анан ошо жасалма дипломдун ээлерине ошолордун олжолуу күндөрү өтүп атат го. Бирок мен ишенем, бул күндөр узакка созулбайт. Кудай буйруса, жаркын күндөр жакындап келатат го деп. Анткени кандайдыр бир чоң ийгиликке жетиш үчүн, кандайдыр бир тазалануу үчүн жанкындай пластикти басып өтпөсөк, анын баркын кайдан билебиз? Тазанын баркын кайдан билебиз? Ушул нерсени дагы баштан өткөрүшүбүз керек окшойт. Ошол эле учурда мына жаңкы антиплагиат деген программанын иштеп жатышы, эгерде дагы жакшы иштебей атат, бул программа иштесе абдан көп чыгат да. Жасалма диссертациялар абдан көп чыгат. Четинен себиз малды колунан четинен сүйрөп кеткендер ишераттан. Профессор Далуев таптакыр туура келбей, аны дагы ошо анан артынан караганда кайрадан аны алып аткан фактылар да бар да азыр. Ошо илимий чөйрөдө плагиат жөнүндө сөз кылган себебим, канча муунду биз мектеп сабатын тарбиялап келди 27 жылдан бери. Жогорку окуу жайлар ошол нерсенин бүгүн акыбетін көрүп атабыз да. Мындай айтканда кесепет эми тийип атат да. Өзүбүз даярдап алдык ошону. Ооба. Ошондуктан биз ошол даярдап алган массаны эми канткенде кайра эсине келтиребиз. Адамзат тарыхында билесиз, мамлекеттер, улуттар жок болуп кетүүсү, албетте аскердик басы кыйратуулар менен жок болуп кетсе, бүгүнкү 21-кылымдын коркунучу андан кооптуу да. Себеби сиңип кетет, оптартып кете турган глобализация шары менен биздей мажүрөө калк, биздей билимсиз, өзүн тааный элек калк улут катары бул чоң коркунучта. Түркөлүктүн сазы соруп кеткен жаман да. Белчебизге чейин келгендейбиз. Ошондуктан бүгүнкү күндүн маселеси ушул рухий жактан бир өзүбүздү, улутту канткенде тааныйбыз. Улуттун кемчилигин, улуттун баягы биз баланчанын көңүлүн ортуп албайын деген эле тенденция күчтүү биздечи. Интеллигенция чөйрөсүндө бири-бирине чындыктын сөзү менен сүйлөп, чындыктын тили менен бирдекени айта албай атпайбызбы? Кой жаман көрүнүп калам деген
мамиле менен келип отуруп биз ушуга жеттик да. Илим чөйрөсүндө дагы себеби бирөөнүн кесиптик кемчилигин көрүп турабыз, айтпайбыз. Жаман көрүнүп калбайын дейбиз. Бирок бул жеке мамилеге караганда улуттун, мамлекеттин маселеси андан өйдө да. Албетте, бирок мындай нерсе бар экен да. Ошо жаңкы дилетанттар деп коелучу. Дилетанттар бирин-бири колдоо касиетине экен булар. Буларда колдоочулук жөндөмө Күчтүүлөрдөн коркутталар. Анан биз бир кыргыздын табиятындагы бир улуу касиеттүү сапатты жоготуп бараткандайбыз да. Бул баатырдык. Кыргыз эли өзү жан дүйнөсүндө баатыр калк болгонда. Бул бирок элдиги бар эси жок калып калып атпайбызбы азыр? А ушул кандан бектен кайра тартпаган түз сөздү айтуудан бүгүн жалтанып, ошону айтпай турган муунду тарбиялап алдык да могу жылдары. Анан бул жерде билим берүү деп өзүң баштап кеттиң, ошо албетте руханий өнүгүүнүн башат эле билим берүүдө. Мына ошол билим берүүнү карай турган болсок, бул философиялык категория сан менен сапат кармашканда, сан үстөмдүк кылып турганда албетте сапат жабыркайт. Айталы 90-жылы 9 окуу жайы болгонда 58.000, 59.000ге жакын студент болгон болсо, 2004-жылы ушул 6 эсе көбөйттүр. Ой. 6 эсе көбөйгөн. Ошолордун баары жумуштардын армиясын түздү. Демек, булардын бардыгы баягы сан рекорд коюп атат. Раз сан рекорд койгон жерде сапат жабыркайт да. Натыйжада сапат жабыркап атат. Эми бүгүнкү күндө деле ачылып аткан окуу жайлар бар. Мына сырттан келгендер, мына жакында эле Мариф фондун Эрдоган кече көчмөндөр ролуна келгенде дагы кайра кыйтып отурат. Себеби булардын сырткы мамлекеттердин биздин эгемендикти сыйлоо маданияты да болуш керек да. Булар кандайдыр бир өздөрүнүн саясатын ишке ашырууда, улуттук саясатын түз эле биздин рухий чек арага кирип эле ушинтип айтып аткан таң улап атат да, биздин эгемендикке доо кетип атат да. Ошол жагынан ой калтырып көрсөк. Ошо биринчи кезекте баягы билим берүүдө өзүн сыйлаган мамлекет башка элдин билим берүү системасын киргизбейт экен да. Анткени өзүбүздүн балдарды таза кармаш үчүн, өзүбүздүн балдардын мыкты балдарды өзүбүздүн мамлекет үчүн кызмат кылдырыш үчүн башка билим берүү системасын киргизбейт экен. А биз болсо дегенде Американы киргизип алдык. Балдарыбыздын бардыгы жыргалды Америкадан иштеди. Америкага барбаган киши бул экинчи сорттогу жаштарда ошондой пикир түзүлүп калды да. Андан кийин түрктөрдүн системасын киргизип алдык, толук бойдон эшикти ачып. Анан булар биздин балдардын каймагын калпа болуп атат да. Россия университети дагы славян. Эң мыкты окуган балдар, мисалы айталы, ошол эле түрк жаңкы Себат, мурунку Себатка деле биздин ата-энелер кезекке туруп, мисалы жогорку окуу жайларында бир ошол учурда 20.000 болчу контрактчы, сом менен 20.000ди төлөбөй каччу дагы, ал эми Себатка $3.000 берүүгө кезекте турчу да. Ошол эле учурда биздин эң мыкты, таланттуу, дээринде, жүрөгүндө жалыны бар балдар ошо башка жактарга, башка билим берүү системасына негизделген окуу жайларга өттү дагы. Натыйжада биздин жаштар бүт дүйнөнү кыдырып тентүү жөндөмүнө ээ болуп калды да. Эч ким азыр Кыргызстанда тургусу жок. Бул сүрөбү сизге бербейин дедим эле, бирок тил кысып турат эже. Мына сиз айтып атпайсызбы, ошо биздин таланттуу, идиректүү жаштардын баары башка өлкөлөрдүн окуу жайында окууга аргас болуп калган себеби. Өзүңүз Улуттук университетинде иштеп калдыңыз, Конфуций институтун жетектеп келдиңиз. Бирок ошол Улуттук университеттеги коррупция маселеси буга чейин айтыла берип, журналисттер жаза берип, калеми тешилди, айта берип, тили жешилди. Бирок болбой эле ушул аталган окуу жайдын жетекчилигине бир татыктуу таанда келбей койду да. Себеби дайыма Улуттук университет деген макамы турган менен дайыма бир бийликтин кашкабагын карап турган, бийликтин командасындагы айт деген команданы аткара турган кишилер, ылайыктуу кишилер келип аткандан уламбы Улуттук университеттин бедели ушунчалык төмөн түшүп кетти бүгүнкү күндөчү. А жердеги коррупциялык тыйкылар жөнүндө көп эле маалымат каражаттарына жазылып, айтылып эле келет, бирок бийлик көз жумду мамиле кылып келатат да. Менимче билим берүү министрлигинин ал күчү жетпейби, себеби биздин жанагы
СДПК партиясынын кадрлары ошол улуттук университетте тургандыктан баягы тили кыска болуп атабы эместиликтинчи айтор бир окуругу узун кишилер гана келип калды да ал жактачы сизге окшогон кесипкөйлөр четте калды. Эми мындай болуп атат, ошо четте калдыңыз. туура эле болуп атат. Атайын рейтингин чыгарышыптыр да коррупция боюнча. Ошондо биринчи орунда медициналык академия, экинчи орунда улуттук университет экен да. Ал эми коррупциясы жок, мына Америка университети жана Манас университети. Рас аякта коррупция жок болгондон кийин биздин баягы мыкты студенттер ошол жака баргысы келип атат. Демек бул жерде аябай комплекстүү бири-бирине байланышкан көп проблемалардын түйүнү жатат. Өзүңүз туура белгилегендей, ошо туура кийинки кезде улуттук университетке мурун мезгилинде кирүүдөн сүрдөп турчубуз да. Илимдин дөшалары, алардын сөзүн окуганда, алардын илимий макалаларын окуганда, анан жетекчилерин көргөндө биякта эшиктен келатканда эле сүрдөп турчубуз да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы андай эмес. Мен уктуруучуларга телефонду кайталап коеюн. 68 06 06 телефон менен түз эфирибиз менен байланыша аласыздар. Окуу жайга кайра келсек, маселе мен сыртта жүргөн киши катары улуттук университеттин жөн эле корпусту аралап калсаңызчы, туалеттеринен баштап жөн эле бир ат сарайдай да. Ошол эле убакта Илимдер академиясындагы имаратын көргөндө кирип чыкканда эти ат сарайдан айырмасы жок болуп калды. Анан маселен бир чоң иш-чаралар өтүп калса, актовый залында кондиционер да жок да. Тердеп булоолоп отурушат. Ошондой жайдын ысыгында кээде ошондой кырдаалдарды бир-эки жолу көрүп калдым да. Ойлоп койдум, ушундай жерде кантип прогресс болот? Кантип окумуштууларга шарты жок, илими жок. Мына дүйнө жүзүндөгү билесиз, окумуштуу илимпоздору бар өлкөлөр прогрессти карай кадам шилтеп атат. Бизде тескерисинче аскан бооруна илинип калган кожо жаштай болуп, окумуштуулардын баары ошондой жерде өпчап болуп чогулуп отурушат. Баягы орой айтканда интеллектуалдуу мутанттар, интеллектуалдуу кылмышкерлерди бир мамлекеттин мойнуна артып жүк кылып отургандай да. Ошондой эмеспиз? Албетте, сенин сөзүңдүн чындыгы бар. Чын эле тиги азыркы окуу жайларын карап көрө турган болсок, жогорку окуу жайларын Ош мамлекеттик университети алда канча ат чабым алдыга кетип калды да. Флагман болду да бүгүнкү күндө окуу жайлар. Биз мындан 2 жыл мурун эле барып келдим. Мен 3 жолу бардым жакынкы эле жылдардачы. Конфуций институту ачылганда бардым, андан кийин 60 жылдыгына бардым, андан кийин Атайын дагы барып келдим да. Мурунку ректорду алып барып келдим. Ошондо 46 жаңы 46 имараты бар экен, анын 25 имаратын ошо эгемендүүлүк жылдары университет өзү куруптур да. Эми карабайсыңбы, улуттук университетте ушу 27 жылдын ичинде бир да имарат курулган жок. Ошонун өзү айтып турат. Анын үстүнө өзүңүн кабарың бар, жаңкы интернет булактарында жаштар атайы пресс-конференция өткөрүштү Акип престе. Ушу жатакананын абалы жөнүндө. Бир нече жолу. Билбейм эмне үчүн бийлик ушунчалык кайдыгер карайт бул окуу жайына. Бул окуу жайы чындыгында Кыргыздын авири, намысы, ошондой адамдарды тарбиялаган туңгуч, анан улуттук макамдагы. Ушундай бүгүн ушул улуттук университетте болуш керек эле жок дегенде, эми Ошкудай 46 имарат болбосо дагы жок дегенде 25 имарат болуш керек эле да. Ооба. Буларды канткенде намысарына келебиз. Улуттук деген статусту бир жөн эле бир биттин мойнуна таап койгон каргы эмес да, бул чоң милдет да. Чоң милдет. Дөтү. Биз ошол билим булагы деген улуттук университеттин бүгүнкүдөй акыбалга жеткени, жанагындай өзүн сыйлаган студенттер жанагындай окуу жайдын туалетине баргандан деле зарканат болуш керек да. Себеби мен бул сөздү айтып аткан себебим намысарыбызга тие турган сөз болуп атат. Булчу себеби окуу жай деген бир келечек муунду тарбиялап атат да. Тазалыкка бир эле ошол убакта илим билимден сырткарыдагы адамдын өзүнүн жүрүм туруна, өзүн сүйлөгөчү. Анан ошондой жерде билим алган жаштардын психологиясына кандай доо кетет. Алар үчүн кадыресе көрүнүш болуп калат да. Демек мамлекетти ушундай курсак болот экен, баскан турган ошондой болуп аткандан кийин адамдын аң сезими да ошондой калыптанат да. Албетте, жаштарга тийгизген терс таасири өтө опурталдуу да. Ошон үчүн мен кечээ эле уктум бир студенттен. Улуттук университеттин бакалаврын бүтүп, Арабаевка магистратурага кирген экен. Эже, Арабаев университети аябай таза турбайбы деп айтты да. Анан мен ойлонуп калдым.
ойлонуп калдым. Ошо негизинен сенин байкоолоруңа мындай каршы боло албайм. Чындык Тилекке каршысында болуп атпайбы. Мен деле албетте жакшылыктын жарчысы болгум келет. Муну айтып аткан себебим биз качанга чейин жашырабыз. Орнун жашырсаң өлүм ашкере дейт да. Биз окуу жайдыкын эле эмес, деле улуттун өзүнө болгон кемчиликке да басым койсок дейм бүгүнкү күндө. Себеби совет мезгилинде деле коррупция бар болчу, жашырып эмне. Баласын жогорку окуу жайга окутпаган ата-эне бир өзүн толук кандуу бир ата-энедей сезчү эмес да. Ой, баламды киши катары кылайын деп коросунда малын сатып, малын паралуу жолу менен билим берип келген да. Бул бүгүнкү эле жаштарды тарбиялаган жокпуз. Деги эле калк өзү эле башынан эле баягы совет мезгили куруп берген жакшынакай шарттардын убагында деле улуттун ойлоо бир жүрүшү туура жолго түшпөй койду да. Ошондон улам баягы өз заманынын какылдап какшан салжан жигити сууктумчу көрүндү да. Илимий чөйрөдө дагы элге деле аны тиги баягы эл душманы нигилис дегендейчи. Бизде ушундай бир элге же болбосо кайсы бир өзүнүн чөйрөсүнө сын айткан кишини да ошондой жекирген. Мына биз бүгүнкү күндө ошондой интеллигенцияны калыпташыбыз керек. Маселен сиздер, биз эгер Марал радиосу ушундай мүмкүнчүлүк бербесе, албетте сизге окшогон инсандар отура берет. Биз чакырбасак отура беребиз да. Ошол да журналисттердин объективдүү ушу болуп калды да. Кимдин төбөсү көрүнүп, жылдысы жанып атса эле, ушуну коом ушунун сөзүнө муктаж болуп тургандай эле аларды алып келет, анан суроо жообу дагы ошол. Кантип чыгармачылыкка келип калдыңыз, же кайсы түстү жакшы көрөсүз, кайсы мезгилде жактырасыз деген суроонун деңгээлинде болуп калып эле биз баягы рухий муктаждыктын кебин көп айтпай калдык элгечи. Эми бул кемчиликтерди жоюунун бир эле жолун көрүп турам да мен. Биринчиден ушу кадр маселесин өкмөт мына президенттик аппарат кайра түзүлүп атат, өкмөт кайра түзүлүп атат. Мына ушулар биринчи кезекте экономикадан мурун мына ушул кадр маселесин ордуна койсо, андан кийин экономикадагы идеологиясы дагы анан башкасы да өнүкмөк да. А кадрды ордуна койбогондон кийин баягы эле бир маска менен жүргөн кишилер мындай сүйлөшкөндө тим эле сонун ойлойсуң, аябай тарбиялуу, аябай мыкты эл үчүн күйгөн киши экен деп. А чындап келгенде анын ичиндеги былыкты эч ким билбейт да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн ошо кадр маселеси баягы мурун кандай тарбиялайт эле го, тепкич болот эле го. Тепкич менен барат эле. Азыр болсо теги асманга чыгат, андан таштай берет. Андан ары теге чучуң талкаланганга чейин, же болбосо ага чейинки адамдын тажрыйбасы эч кандай эсепке алынбайт. Жөн гана ушул өзүбүздүн киши болду. Негизги критерий ошол болуп калды да. Эже мен сизди бүгүн түз обого чакырганымдын себеби мен сизди улуу табир катары, заманыбыздын кемеңгери катары окурмандарга, угармандарга тааныштыргым келет да. Себеби сиздей адамдын баягы элге кебин айтпаса эрендерден не пайда дейт го. Анан өз заманында биз ошол үзөңгүлөш жүрүп, ийиндеш жүрүп, жылуу сөзүбүздү айтпайт экенбиз. Мына Улан Эгизбаев жакында өтүп кетти. Өлөрүнүн алдындагы сөзү да кызык болуп атпайбы? Ушу адам көзү барында жылуу пикир айтса деген кыяздачы. Анан бүгүнкү күндө ошол эмне үчүн адамды өлгөндөн кийин баалайбыз деп суроо коюп коюптур да. Ушундай суроо коюп атпайбы? Сизди деле баалай албай атабыз бүгүнкү күндө. Баалай албаган үчүн сиз азыр үй бурчуңузда отурасыз, бирок бекер отурган жоксуз. Жана Аллахыбыздын жакшы айтканы бар эмеспи? Эгер эл журтту башкаргың келсе, кол жолуң бош болсун депчи. Сиз бош отурганыңыз менен мына жакында Кытайдын мамлекеттик сыйлыгын алып келдиңиз. Адабиятты жайылтуу жаатындачы. Ушул жагында кеп кылып берсеңиз, себеби биз кээде мушкерлер чет өлкөлөрдөн сыйлык алып келсе, тим эле төбөтөбүздү көккө ыргытып кубанып атпайбыз. Бирок сиздей калибрдагы Илимпостун кубанычына коомчулук анчалык деле бир жарпы жазылып кубангандай кабыл алган жок. Кадыр эсе бир жаңылык катары Кытай бул чоң империя. Болгондо да мамлекеттик резиденциясында мамлекеттик сыйлыкты тапшыруу аз эми биздин коомчулукта кадыр эсе эле жаңылыктай болуп кабыл алынгандын өзү. Журналисттер да буга акцент койбогондун өзү мына биздин эмнеге келатканыбыз. Ошондон сизди бүгүнкү күндүн каарманы катары, ошол өзүңүзда сөз бар киши катары ошол жактагы иш-чаранын максатын айтып берсеңиз, кандай айрым сөздөрүңдү мен аванс катары кабыл алайын, анан кийин дагы баягы интригандар мындан дагы бир нерсе
деп жүрбөсүн. иштер бүйүрсө бериңиз, иштер Чөчүктөр алган биздечи. Эми мен бул Кытайдын сыйлыгына илинип калышым өзүм да күткөн эмесмин, өзүмө да күтүүсүз болду. Менин оюмча бул сыйлыктын берилип калганын негизги эле себеби буларда баягы системанын бузулбай, кебелбей сакталып жана улантылып тургандыгы да. Ошол эле социализмдин өзүнөн биз көп жаман жактарын көрүп, анан моментип талкаланып, кайра жолубузду таба албай 27 жылдан бери чайналып атсак, ошол эле социализмдин Кытай спецификасы, Кытай өзгөчөлүгү менен улантып баратат да. Ошондуктан буларда адисти баалоо ушунчалык жогору колго коюлуптур да. Адисти баалоо, анан кийин адамды баалоо, билимди, илимди баалоо ушунчалык жогорку жолго коюлуптур. Мен таң калдым. Албетте эми мен мекеним үчүн жасаган кызматымды эч кимге милдет кылбайм, ал менин парызым. Бирок ошо Кыргызстанга кылган эмгегимдин бир 5% жумшадым десем жаңылбайм да. Бирок рухий алака мамилеге сиз көпүрөөк болуп атасыз да. Себеби учурда азыр жазуучулар союзу болбосо Кытай жазуучулар менен алака мамиле кылып аткан жок да. Сиз өз ыктыярыңыз менен жана Лусин менен кимдин которуп бердиңиз, Бажындын чыгармаларын түп нускадан салыштырып которуп бердиңиз, сапаттуу. Ал эмес конкурста сиз биринчиликти алдыңыз. Ошондон улам баягы сиздин бүгүнкү күндөгү адабиятка болуп аткан мамилеңиз рухий коом аңартууга иш жасап атасыз да, аракетиңизди кылып. Ошону баалагандарына рахмат айтам да, ошону баалагандарына там берип атам да. Мисалы үчүн бизде деле ошол кызматтарды баалайын деген киши жок да. Аналитикалык бир ой жүгүрткөн, анализ жасаган киши жок да. Эми жанкы Кытай тилин бул Кыргызстан үчүн, бир эле Кыргызстан эмес, бүтүн дүйнө жүзү үчүн жасап атышат алар. Ошону ар бир эл өзүнүн тилинде түшүндүрсүн деп атат да. Көрдүңбү булардын эмесин? Алар баягы империя сыяктуу биздин гана тилде түшүндүргүлө деген жок. Ошону ар бир мамлекет өзүнүн тилинде, анткени билим өзүнүн тилинде, эне тилинде гана жоомдуу болорун билишет да. Кытай мамлекети анын үстүнө биздегидей эмес да, шартычы баягы жең ичинен сыйлык тапшыруучу, сыйлык тапшыруу критерии буларда таптакыр башка. Себеби булардын мамлекеттик түзүм башынан ошондой кыйшык жолу жок, түз коюп алган. Булар дүйнө жүзүнө чыгып аткандан кийин демек ошол деңгээлди сакташ үчүн абдан объективдүү карашат экен да. Анан жанкы Кытай тили китебинде чындыгында ушундай азап чеккенбиз да. Анткени башка системадан грамматикалык теориясын түшүндүрө албай ошол китептер 40-ка жеткен. Аны бизде мисалы үчүн көңүл бурган деле киши жок, ошону иштеп атат. Бизде орус адабиятынын баягы калькасы болуп, Лусин деп эле келгенбиз да. Сиз транскрипциясынан бери автордун аталы, анан чыгарманын ичинде кээ бир нюанстарга дагы шилтеме берүү менен жеткиликтүү түшүндүрүп которуп бердиңиз. Аябай көп маселе чыкпады. Бул профессионалдык мамиле болду да сиздин адабиятка жасаганчы. Анан биз жаныбыздагы кылымдардан бери коңшубуз Кытайдан корккондо тенденция бар да. Бүгүнчө бир Кытай каптап келип эле Кыргызды басып калчу да. Эгер биз деңиздин жээгинде жашасак, деңиздин түбүндөгү акак ташка колубуз жетпей эле толуу сууга түшкөндөн корк, биз ошо чаба куруп үйрөнүп, деңиздин түбүндө асыл ташты алууга үйрөнөр мезгил деп ойлойм да. Кытайдан бир башка планетага качып кете албайбыз, аларды сүрүп кое албайбыз. Демек коңшу менен коңшу жашоодо биз алардын тилин, маданиятын, дөөлөтүн өздөштүрүп, биз ошол менен чыгармачылык алака мамилети мындан арда кандай деңгээлде уланта берсек деген. Ошо абдан туура байкап атасың. Аларды бир жака сүрүп салыш же болбосо алардан качып кетүү колубуздан да келбейт да. Ал үчүн биз андай туруштук берүүбүз үчүн илим билимибизди өстүрүшүбүз керек деп ойлойм. Албетте. Алар менен тең тайлашып, алар менен тең ата болуп сүйлөшүш үчүн алардын тилин, адабиятын билишибиз керек болуп калды да. Анткени биз көп жылдар бою, 70 жыл бою батыш адабиятын, орус адабиятын үйрөндүк. Албетте анын да жакшы жактарын көрдүк. Кудайга шүгүр, бизде көп карыздарбыз. Бирок ошол эле учурда баягы чыгыш да бул. Биз баягы каны жаныбыз бир топ жакын буларга, дүйнө таанымыбыз жакын. Ошондуктан бул адабиятты мындан ары өздөштүрүүнүн өтө чоң мааниси бар да. Мисалы Лушин ошо эмне үчүн дүйнөлүк адабиятта ушунчалык даңкталып атат бүгүнкү күндө? Анткени адабияттагы жасалмалуулукка каршы тургандыгы үчүн. Адабияттагы бийликке жагынуучулукту сындагандыгы үчүн. Вот Лисиндин сиз жакында бейнесин жазып бербедиңиз кыргыз окурмандар. Сиз ошондо деле өзүңүздүн көкүрөгүңүздө турган нерсени подтекст менен бердиңиз да. Анын портретин ачып берүү мененчи мына жазуучулук вазифа кандай болуш керектигичи. Себеби ал убагында бийликке мындай кайшы айтпаса дагы, бирок бийликтин туура эмес кадамдарына
тикесинен тик бийликте турган кадимкидей эле деги эле бийлик эмес, ошол элдин баягында сен бир Рухешке айткансың, абай казак элинин надандыгына каршы турган экен депчи. Баягы улуу инсандар өзүнүн элиндеги жакшы жактары менен эле мактана бербей, доронго каршы тургандай биле каршы турат экен да, ошо өзүнүн элиндеги надандыктын бетин ачат экен да. Ушун дал ушул надандыктын бетин ачканда. Ошон үчүн ал 4 жолу өзүнүн ысмын которууга мажбур болгон. Анын баягы рахмат, сен менин башыма күн түшкөндө, иш түшкөндө баягы адам катары ушундай жакшы мамиле жасап мени баягы колдоп жүргөнүңө, ошол сыяктуу Лүсүндүн дагы мен сизди колдоого муктаж болдум. Себеби бүгүнкү күндө сизде позициясы бекем ошондой айткандан кайтпаган көк жалдар керек болуп турганда, муктаж болуп турганда мен кантип колдобойм сизди? Бул менин милдетим болду. Сиздин элдин баары ошону түшүнбөйт да экен. Анан бул мен бир нерсеге ыраазымын да, Лушундун ошол пикирлештерин сактап калган да. Болбосо аны жок кылып жиберет болчу. Ооба. Жок кылып камай турган бир 2 сааттын ичинде мамлекеттен чыгарып жиберүүгө үлгүрүшкөн да. Ошон үчүн жапырып турган бардыгычы. Мен ушул жөрөлгөнү калыптуу биздин деле колубузда келет экен. Маселен ошондо сиз улуттук университеттеги Конфуций институтунан саясий шылтоо менен четтетип койгондо интеллигенция өкүлдөрү корулгушуп отуруп калган жок. Бир топтору жамыратып биринин артынан бири пикир жазганын мен кубандым да. Себеби бул интеллигенция жок дей берсек жок боло берет. Интеллигенциянын калыптуу ушундай тилектештиги бири-бири мененчи. Демек коомдо бир сүрмөтөп пайда болгондо ушу бир абийирдүү акчылык катмар калыптанып келатканы мени да кубандырды да. Ушу теги чындыкты айтканды когунтуктоого жол бербеген элибиздин урпагы, элибиз ошондой урпактан колу кур эмес экен. Мен ошого кубандым да. Угарманда түшүнбөй калышы мүмкүн, бул интрига жөнүндө сөз болуп калды да. Себеби сиз баягы былтыркы шайлоодо, президенттик шайлоодон кийин жанагы Бабановдун сөзүндө кылмыш элементи жок деп койгон лингвистика комиссиянын мүчөлөрүнүн бири катары өз пикириңизди айттыңыз эле. Дароо сизди чектеп отур. Азыр мен телефон чалуулар бар экен, ошону угуп ал дагы. Алло. Угуп атабыз. Саламатчылык. Мен жөнүндө бул берип аткан кишилер ким экенин мен байкабай калдым да. Мен жөнүндө карапайым адаммын да. Сурооңузду бериңиз. Анан суроомундай да, көп эле айтканда арманды айтып эле могун атат деп эле атат. Анан Кыргызда сөз бар да, башынан сасыйт деп. Мисалы үчүн 20 асыр бизде 6 партия бар. Анан 6 партия ар кайсынын баарын бөлүп алды да, окуу жайын да бөлдү. Транспорт министрин баарын бөлүп алды менчике. Анан булардын сессия өткөндө бирин-бирин эле кармашып атат да. Анан булардан кандай таасир болот? Муну бир эле партия болсо, мисалы үчүн, же Кыргызстан деген, жакын экен деген. Сурооңуз түшүнүктүү, жооп бергенге аракет кылабыз, аксакал. Ооба, биз айтып эле калбашыбыз керек, бирок айтып да турушубуз керек. Айтканыбыздын өзү коомчулукка ошол өзүбүздүн жаратыбызды бир сеттирип ачып, анан өзүбүздүн ошол кемчилигибизге анализ кылууга бир жол ачышыбыз керек да. Сөзүңүздү улай бериңиз. Мына ушул партияны бир партия кылабы, 2 партия кылабы, партияга гана негизделбеш керек да кадрчы. Партияга эмес, профессионалдык кесипкөйлүк сапатына карап туруп кадрлар тандалыш керек да. Ошол партия аркылуу кадр тандоону токтотуш керек деген пикирдемин да. Бул жообуз азыр угарманга да жооп болду. Бересе ошол тиги жанагы сыйлык наамдын тегерегинде кеп кылып атабыз. Анан биздеги мамлекеттик сыйлык наамдардын ушунчалык бир кадыр баркы кете түштү. Бирок мына акыркы Сооронбай Жээнбековдун тиги эгемендиктеги президенттин жарлыгына коомчулуктундай өтө мына каршы пикир жаадырган жок да. Албетте. Бул жакшы жөрөлгө. Эгер татыктуулар сыйлыктын эсин таап турсачы. Анан сыйлык деген нерсе дагы бизде жеңишинен берүү менен биз ошол сүрмөтөп бир массаны маданий элитанын өкүлү катары таанып калдык да. Ушунун кесепети сапаты кандай болот? Айрыкча мына акыркы мурунку экс-президент Атамбаевдин акыркы сыйлыктары өтө эле субъективдүү болуп калды го. Эл ушунчалык нааразы болду. Анан кечээки сыйлыкта эл жазып атат, Кудайга шүгүр жок дегенде баягы жулунгандар бүткөн окшойт, эми баягы татыктуулар тандалды дегендейчи. Эми биздеги мамлекеттик сыйлыктын баркы кеткени, анын жөн эле сыйлык деген эле аты эле калды да.
анын башка касиети калбай калды да. Мисалы үчүн ошол эле жаңкы эмгек сиңирген дегенди ошо улуттук университеттен бирөкөө алып туруп Атамбаевдин акыркы сыйлыктарынан студенттер күлүп жүрөт, бул кимге билим берди эле депчи. Ошо эми болгондо дагы эң эле сабакты начар өткөн кишиге берилиптир да. Анан эми татыктууларга берилсе, мына ошолордун ошол сыйлыктын баркы да сакталыш керек да. Мурун ага бир кошумча тыйыны бар болчу ошол сыйлыкка. Анан ошол сыйлыккан жаңкы коммуналдык тейлөөгө кандайдыр бир жеңилдиктери бар болчу. Азыр эч нерсе жок. Өзүңүздөй беделдүү адамдар бийликтин жакшы жагындагы элге айтып, анан жаман жагына дагы көз жумбай сын айтып турса жакшы болот эле да. Себеби бизде жанагы аксакалдагы да бир жагынан жооп болот. Себеби бийлик менен интеллектуалдар ортосунда бир алака мамиле түзүү маданияты калыптанбай аткандай да. Себеби бийликтин теги курчоосунда дайыма кошомачылар, дүжүрлөр даяр. Ал эми жагымпоздор өз чындыгын айткан кишилер сизге окшоп мына менен маңдайтеске мынтип отурабыз. Муну айтып аткан себебим биз жаңы бийликтин кадамдарына элде кандайдыр позитив пайда болуп калды, үмүт артуучу. Маселен ошол эле мамлекеттик саясаттагы коррупция маселесин президент айтканы менен улар Негизбаевга мына кечиктирилип болсо да берди. Эрдик немесичи, сыйлыгычы. Бирок чыныгында эрдик болду да. Бирок убагында болсо бул нерсеге болгон чыгармачылык бир мотивация да болот эле да. Башка журналисттерге дагы бул нерсе кадимкидей өлү жөлөк таяп калмакта. Демек менин эмгегиме көз жумбай койбойт экен бийлик. Демек мен жазып аткан материалыма бийликтин реакциясы экен бул деген алака мамиле эриш аркак бир аса милли болот эле да кызматташууда. Бул жагынан бийликке баягы Манас орденин берсе болот эле деген нараазычылык да бар. Бирок эрдикти берген үчүн дагы бийликке ыраазычылык билдирүүгө тийишпиз. Анткени мунун мааниси чоң да. Бул эмеге керек эмес, уланга керек эмес. Коомду тарбиялоо, коомдун аң сезимин. Анан кийин жаштарга демек баатырдык бааланат экен деген чоң маселе бар да. Журналисттик кризис болуп атканда да мындай нерсе кадимкидей жүрөлгө да бир жакшы. Баатырдык бааланат экен. Демек бийлик дайыма эле сын айткандарды куугунтуктай бербейт экен. Бийлик дагы баягы кемчиликти айтканды баалайт экен деген. Телефон чалуулар бар экен, кулак сиздерде. Салам алейкум. Алейкум. Мен Мореке Бишкектен Талтам. Тез сурооңузду бериңиз. Атым Аскар. Ол мына жерде жанакы суроо боюнча айтайын дедим да мына Мариф дебат жөнүндөчү. Ошол биздин мамлекет эгер шарт койбосо, балдар 45 баладан окуп атат мектептердечи. Эч ким карабайт ошону. А мамлекет ошого кичине инвестиция кылып, кичине мындай акчасы барлар окусун, мына мектептерге деп кылбайбы ошону? А мектептерге киргизсеңиз 8.000 сомдон шапкасын алат. Любой мектепте. Ооба. Садикте да алат. Жооп берген аракет кылалы. Үмүт эже кандай жооп бересиз бу? Туптуура, анткени 45 эмес, кече бир мектепке мен барып таң калдым, 53 бала бар экен бир класстачы. Бир класста 53 башталгыч класста. Эми мугалимдердин айлыгы болсо жөн эле мизер да. Ошол айлык жөнүндө бир пикирди такыр укпай койдум. Министри айтты, жогорку кеңештен мугалимдердин айлыгы 13.500 деди. Ошол эле убакта ошол эле онлайндан мугалимдер ызылдап чыкты. Уяты жок, каяктагы 13.000, биз 6.000 алабыз, 7.000 алабыз депчи. Анан кийин 53 бала менен отурса жаңкы мугалим, анан 6.000, 7.000 менен билим сапатын бере албайт да. Мына коопсуздук кызматы мурунку президенттин тушунда айлыктары чоңоюп, жана үй бүлөлүк шартын түзүүгө чоң күч жүрөдү да. Бирок бүгүн күч органдарынан дагы билим берүүнүн сапатын жогорулатпасак эң чоң кооптуулук ушул да эже. Эң чоң. Тиги ошол билим берүү жаатында мамлекеттен бюджет бөлүү жагы жакшырылап каралбаса, анан албетте бир класста 55-53 бала отурат деген эмне? Мугалим кайсы бирине бир жеткиликтүү жеткире албайт. Ар бир балага 1 мүнөттөн убакыт бөлсө 45 кишиге эле жетет, а сабак өтпөйт энди. Мына ушундай келечек себеби аларга чөп башлап түшүндүргөнгө араң үлгүрөт. Жетпейт. Анткени мынеке 60 жаңы конуш пайда болду, а бирок мектептин саны ага таптакыр
такыр туура келбейт да мектептин саны. Мына мыкты деген мектептер бар. Мен түздөн түз иштешип жүргөн номер 69-99 сатылган ордундагы, номер 31 мектеп, номер 67 мектеп, номер 5 мектеп. Мына ушуларга барып балдардын санын караган киши жок. Аларды ойлонгон киши жок. Аларды же баягы жашаган аймагы боюнча албай кое албайт директор. Анын үстүнө анан тааныш билиш менен дагы балдарын алып келип теге ошол жерге тыгып аткандар көп да. Мына ушунун бардыгы азыр таптакыр көзөмөлдөн чыгып кетти да. Эже эми билим берүү жагынан дагы адабият жагына да келсек, мына учур адабиятында сиз өткөндө Зайырбек Ажыматтын чыгармасын талдап бердиңиз, анан Улукбек Омокеев деген жигиттинчи. Бул жакшы самалыкты баштап бердиңиз адабият, учур адабиятындачы. Себеби биз китепти канткенде окурмандардын чөйрөсүн кеңейтебиз дегенде ошол адабий сын, адабият таануу аркылуу көркөм табитин өстүрүүгө, эстетикалык тарбиясын бир даярдап алышыбыз керек да окурмандын дагычы. Сиздин ошол эмгектериңиз дагы буюрса китепкөйлөргө бир топ бир табитин ачып берүүгө жакшы жол баштап койдуңуз да. Мындан ары дагы ошол адабиятка болгон иш үстөлүңүздө эмне жатат бүгүнкү күндө? Эмненин үстүндө иштеп атасыз? Мен ошо жаштардын ичинен абдан мыкты бир 3-4 кишини көзүм түштү да. Алиман Абдыкеримова деген бар экен. Анан жаңкы жолдош жазды, Бозторгойдогу жөн ооба, псевдоним менен болгон менен бир поэтикалык табылгалар бар да. Нерселер бар да. Жөн эле жасалмак эмес ал. Табиятынан ошо жан дүйнөсүндө бар. Мына ушуларды бир карасам деп ойлойм. Анан жаңкы жаштардын чыгармаларын караганда мен өзүмө да чоң канаат алдым. Анткени чын эле баягы Омокеев биринчи чоң нааразычылык менен доомат менен чыкпадыбы? Эмне үчүн карабайсың? Бирок жакшы ушундай жаштардын ушун тири карак болуп атканычы. Тири карак болуп жаңкындай батынганы жакшы да. Анан чын эле бул мынча ал өсөйүн деген талабы да өзүнүн чыгармачылыкта. Иш салып аткандан кийин кандай болду экен десек, көп маселе бар экен да. Чындыгында биз ошо милдеттүүбүз жаштарды караганчы. Жазуучулар союзунда анан кийин мурунку сынчылардан такыр эле эч ким жазбай калды. ОЗК болуп алыптыр адабиятчы дегендер үчүн. Такыр элечи. Анткени өзүң билесиң, жаңкындай эч бир бааланбаса, ага кайым эмне деген убакыт кетет. Мисалы, Омокеевдин чыгармасын караш үчүн эле мындай эле жеңил эле жазайын деген күндө деле мен бир 2 жума баш көтөрбөй карадым мен текстин. Зайырбектин чыгармаларын караганга деле ошондой убакыт кетет. А бул деген убакыт да, бул деген энергия, бул деген өмүр. Анан эч ким баалабагандан кийин эч ким көңүл да бурбай калыптыр да. Бирок ушул маселени дагы биз мамлекеттин астына коюшубуз керек деп ойлойм. Атын атаса куту сүйнөт дейсиз. Бул жаш акындардын аттарын атай кеткениз да жакшы болду. Себеби окурмандын да бүйүрүн кызытып турган бул пропаганда керек да адабияткачы. Себеби баягы сүрмөтөп акындардын арасындагы саман топону ажыратып бере турган сиздердин милдет да. А бизде тилекке каршы бүгүнкү күндө адабиятчылардын көбү баягы ОЗК адиске айланып алыптыр да. Жазганы жок да. Сиз ОЗК түрүндө айтып гана калтырып койбой, ошо жазганыңыздын өзү бул учур адабиятын опоттоодой эмгек да. Мына жаштар арасында көп нараазычылыктар да айтылып жазылып жүрөт соц тармактардачы. Себеби биздин адабиятчылар эски муундагы эле жазуучуларга көңүл бурат. Качан бизге дегенчи. Биз ошол учур адабиятынын өкүлдөрүнө канткенде көңүл бурабыз. Себеби жетим өскүндүгүн кескенде булар эптеп китебине тыйынтап, антип китеп чыгарып атат. Бирок окурмандардын деле бир зирек катмары калптай элек экенбиз да. Калптай турган мүмкүнчүлүк бар экен да. Кудайга шүгүр экен. Деги бизде уучубуз курмас экен. Бирок ошолорду чын эле барктап, ушу жаштардын чыгармачылыгы боюнча кандайдыр бир фестивальбы, кандайдыр бир адабий бир салтанаттуу кечеби, ошо жалаң бир 30 жашка чейинкилерди бир белгилеп койгон нерсе жок экен да бизде. Мына ошол нерсени да колго алышыбыз керек. Биз ушул адабий муунду албетте эски муундагылардын деле көп ачылган жок дүйнөсүчө. Маселен, Жомарт Назгүл Османовага деле эч ким мындай бир жаратылуу пикир жаза элек. Чындыгында тынбай жазып келет. Ооба. Котормо жаатында да бул кыргыз окурмандарына чоң адабий мурастарды берип атат да. Котормо жаатында мунун чеберчилиги артып. Абдан жакшы деп атат. Азамат Кубанычбек Аркыбаев деген дагы биздин замандаштагы дүйнө эл жомокторунун
көңүлүн которуу менен биз келечек муунга тарбия курууга үйрөнсөй атат. Балдар үчүн бул аба менен суудай керек жумактар. Учур адабиятынан сиздин көзүңүзгө кабылганда кайсы активдүү авторлорду айтар элеңиз? Себеби айта кеткенибиз да жакшы. Булардын себеби чыгармачылык бир талабын бир өстүрүп, чыгармачылыктагы ошол табылгаларын дагы элге жайып турганга да милдеттүүбүз го. Жаңкы балада көп мүмкүнчүлүк бар экен. Бул Улукбекти айтасызбы? Зия ким эле? Эске келбей атат. Мен жазганчы, азыр эле эсиме чыгып кетип атпайбы? Зайырбек Ажиматов. Ажиматов да көп мында бар экен. Мында бар экен да. Мында кандай десем, мында адабияттын нукура эстетикалык байлыгына кол сала турган даремети бар экен да. Бирок ошо кийинки кезде бул өксү эле. Бирок өксү ырлары дагы жакшы же. Гарсия Лорканын айтканы бар эмеспи? Эң окумду төлкө кала турган ырлар бул сентименталдык сезимдеги ырлар депчи. Зайырбектик ошондой болуп атпайбы? Ошондой көбүрөөк экен, бирок ошол сын таасир эттиби же өзүнүн тагдырындагы бурулуш болдубу? Азыр кадимкидей башка пафосты сезип атам да. Мындай бир эргүү, анан кийин мындай маанайдын көтөрүлгөн маанайды сезип атам. Алда жакында буюрса бир китеби жарка даярдап атат, жүрөктөгү борон дегенчи аталышын өзү жакты, жүрөктөгү борон. Ооба, анан буюрса анда окумандар болот. Назгүл Осмоновну ошо мен өзүмдүн диlimde баалап жүрөм. Бул дагы баягы сүйүүдөн эле чыкпай койт да. Сүйүү курагы бүтсө дагы сүйүү темасы бүтсө, анан кийин бул патриоттук, анан философиялык дегенди баса белгилеген келип турат. Ошо философиялык саптарга жөндөм мыкты кыз. Изденип атат бул абдан. Алиман Абдыкеримова дагы мага аябай жагып атат. Анткени бул кызда сөздүн кунун балуу бар экен. Нарсул Гургубаеванын ырларына көңүл бурдуңузбу? Аны да белгилесек болот. Бул да мыкты кыздардан да. Жазгүл Жамангулова ушулардын жазуучу экенин деле белгилеп бир жазуучулар союзу деле бир аңгемелешип деле койсо жакшы болот эле да. Бүгүнкү күндө проза жаатында эмгектенип аткандардан барбы көзүңүзгө? Мен азыр Меңде Мамазаированын бир романын окуп бүтөйүн деп калдым. Анан кийин Жаңкы Самсак Кыстаналиев. Самсак Байкенин кызы жана Гүлзаттын адабиятка жана кадыр жөндөмү бар экен, адабият. Тойчубай. Тойчубай Суамбеков дагы өзүнүн баасын алып. Өндүрүмдү иштеп атат, бирок баасын алып элек турат. Бирок баасын алууга татыктуу. Биздин убактыбыз чектелип баратат, бирок жыйынтыктоо сөзүбүздө дегеле айта кетели, кантип элди китепке тартабыз, кантип маданиятка тартабыз, театрга. Ушул жөнүндө жыйынтыктай кетсек маегибизди. Муну мен Кытайдан жаңкы Аземди көргөндөн кийин аябай бир башкача көз карашым өзгөрдү да. Көрсө адабиятты аздиктеш керек экен да. Мамлекет аздиктеш керек экен. Мамлекеттин астына биз ушул маселени коюшубуз керек го дедим да. Адабиятты аздиктөө бул таптакыр бир башкача адамга көңүл маанайын тартуулайт экен да. Аздиктөө дегенде биздин акын жазуучулар мындай болуп калбайбы? Баягы бийликтин багуусуна көз каранды болгондон улам баягы жок, менин оюмча ошолорго объективдүү баа берип туруп чыныгы чыгандарды аздиктөө маселесин колго алышыбыз керек да. Чыныгы чыгармачылык таймашка бир атаандаштыкка себеп берер жолдорду, шарттарды караса жакшы болот эле, бирок тилекке каршы өлкө башчынын оозунан адабият маданият маселеси жөнүндө басым койгон угу элекпиз. Коррупция менен мамлекеттик түзүм жөнүндө сөз кылып атат, соттордун адилеттиги жөнүндө коррупция боюнча, бирок ушу мен калар элем адабият маданиятка президент, өлкө башчы басым койсо, спикерлер өкмөт башчылары басым койсо, кошоматчы чоңдорубуз ошол темада бурулуп кетет эле да. Себеби Акаевдин учурунда билесизби? Акаев театрга барса, оперный театрда түшүнгөнү түшүнбөгөндө артынан жубалжып бара беришчү. Жаңкы Кытайды билесиң да, бул адабияттан экзамен алып туруп анан бийликке койчу да. Кандай жүрөгүм бар? Түйлүктүү түс. Ошол учурда бул Кытайдын гүлдөгөн доору, таң доорунда поэзиядан экзаменден өткөн киши гана, тилден эмес, поэзиядан экзаменден өткөн киши гана бийликке келчү да. Ошондо гана өнүгүүгө старт алган да мамлекет.
Ошон үчүн биздин бийлик дагы ушул маселени колго алса абдан жакшы болот эле. Платон ошон үчүн айтканда өлкө башкарууга философтор келиш керек дегенчи, бирок бактыбызга андай буйрбады. Сөзүбүз жыйынтыктайлы, биздин уктуруубуз аяктап баратат. Эмесе биздин угуучуларга дагы ыраазычылык билдиребиз. Албетте. Сизге дем күч каалайбыз. Ишиңизди уланта бериңиз. Бирок сиздин эмгегиңиз барыбыр кыргыз элине маданий дөөлөт мурас болуп кала берерин унутпаңыз. Сиз элге дем күч берер ушундай кебиңизди айтып, кээде бизге мейманга келип берип туруңуз. Рахмат. Сизге терең ыраазычылык. Бул жаңы ачылып аткан рубрикага да ийгилик каалайбыз. Бул абдан олуттуу маанилүү маселе көтөрүлүп отурат. Ошондуктан ушул программанын ишине ак жол каалайм. Анан чыныгы интеллектуалдар таап ошолор менен маектешесин деген ишенимдемин. Ооба, буюрса Рухеш уктурубуз мындан ары Марал радиосу аркылуу интеллектуалдар айланысы болуп дайыма бир аянтча болуп бермекчи. Ошондуктан биз издейбиз мындан аркы интеллектуалдарыбыздын дайыма бир активдүү уюм катып, элге өзүнүн акыйкат сөзүн чындыктын тили менен айтып берүүсүн. Ийгилик болсун. Марал радиосуна да ийгилик. Өрнөктүү